5 каналдын жүз эфиринде Шаардыктар программасы, студияда Гүлзат Туманова, саламатсыздарбы. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Бактияр Карымшаков мырза келип отурат. Студиядагы байланыш номерларыбызды эскертип кетели, кадаттагыдай эле 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 1020. Эгерде бүгүнкү темабызга байланыштуу ошо Свердлов район ишмердүүлүгү боюнча, көйгөйлөрү боюнча эгер кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде Бактияр мырзага узатканга даярбыз. Бактияр мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эми маегибизде ушу жалпы жонунан эле сиз жетектеген ушу Свердлов районунун жөнүндө жалпы маалымат менен баштасак, райондо канча конуш, жаңы конуштар бар, канча калкынын саны канча дегендей? Саламатсызбы, Гүлмира Жылышбековна. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Свердлов районунда азыркы учурда калктын саны 300 миңге чукулдап калды. Свердлов районунда азыркы учурда 14 конуш бар. Бул Дордой, Келечек, Кенесай, Акбата, Дордой 2, Бакаята, Учкун, Красный строитель, Актилек, Керамика, Кайынды, Актилек 2, Дачный, Керчинский, Суворов, Актилек, Турбаза деген. Ошо жаңы конуштан калктын саны 43.800 түзөт. Азыркы учурда Свердлов районунда көйгөй бул кышкы дайындык болуп атат. Эң биринчиден бул ошо школдор, садиктердин дайындыгы, жалпы элдин ошо көмүр маселеси азыркы учурда баасы, сатылышы. Кыш бул жолу биринчи кар абдан эрте жабадыбы? Ошол маалда көмүр жетишсиз болуп, анан көмүрдү алам деген элдин саны абдан көп болуп, мындай эл абдан ошол күндөрү көмүр таппаган эл көп болду да. Азыр бул көйгөй чечилдиби? Көмүр жетиштиби? Бүгүн азыркы күндө көйгөй чечилди. Көмүр азыркы учурда бизде Достоевский көчөсүндө станция бар, ГФС фирмасынын. Аякта азыр 1300 тонна көмүр бар. Көмүрдүн баасы ошо жерде 4500 сом түзөт. Анан алып кетишсе жетишкен жагынан баягы кичине кымбатыраак болот окшойт. Ошол себептен бир 5000ге чейин ошол бааны териги. Конуштарда мына ылдыйкы Келечек, Дордой аякта жеке ишкерлер да сатып алып келип өздөрүнүн патенти менен иштеп. Калк ошол кезде көмүрдүн баасы абдан кескин жогорулап кеткенине да абдан нааразы болуп жатышты эле да. Азыр ошол баа боюнча көйгөй жокпу? Азыр көйгөй жок. Ал маселе көмүр жетиштиктүү. Биздин базада азыр бар да. Жергиликтүү конуштарда да бар, сатылат. Эми ушул Борбор калаада бир нече жылдан бери эң эле кышкы маалда абдан чоң көйгөй бул ушул абанын булганышы болуп жатпайбы? Бишкек шаарынын ушул кара түтүн иш каптап, мындай экологиядагы чоң мындай залакасын тийгизип, ошол эле элдин саламаттыгына дагы зыян келтирип жатат да. Анан эл ушуну мындай көмүрдүн сапатынын начардыгына дагы байланыштырып жатышпадыбы эле? Ушул боюнча мындай кандай чаралар көрүлдү? Мен өзүм ушу Бишкектесин директор менен өзүм таанышып жолукканбы ошо кызматка келгенде. Ошодон таанышып сүйлөшүп атканда ошо өткөн жылдары болгон учурларды да мен сурап, бирок азыркы күндө ошо жетекчиликтин тарабынан чара көрүлүп, бул жылы керектүү техникалык жабдуулар, техникалык системанын баары уже калыбына келтирилген. Ошо жагынан бул көзөмөлдө деп мага жеке айтылган да. Бул боюнча мен ойлойм, ал жагынан көзөмөлдөп бул проблема болбойт го депчи. ТЭС тарабынан да. Жалпы бизде мына жаңы конуштарда көбүнчө көмүр менен колдонушат. Ошол себептен ал жагынан да бир маселе бар. Азыркы күндө мына айтып кетсек, бир көйгөй бар эле. Мына кыш мезгилдеринде электр энергиянын напряжение деп коет, конуштарда көбүнчө колдонот электроприборлор менен. Ошол себептен азыр ошол көйгөйдү чечиш үчүн Красный строительдин жанына мына Север электро тарабынан подстанция курулуп атат. Кудай буйруса, жылдын аягына чейин ишине кирет. 25 миң мегаампер деп айтылат. Ошол подстанция курулса, ошол ылдыйкы мына Дордой, Енисай, Келечек, Дордой 2, Красный строитель, андан да 1 май Аламин районунда ошол жакта конуштарга мындай жардам болуп, энергиянын напряжениянын увеличение болот, көп жагынан. Анткени буга чейин подстанциянын электро линиялар бир 15-20 километрден бери келгенче потеря деп коет. Ошол себептен напряжение аз болуп конуштарда, анан кээ бир жерде өчүп калып
трансформаторлар чыдабай кетип ушундай техникалык жагынан болгон. Азыр ошону Кудай буйрса Север Электро тарабынан ошо маселе каралып атат. Ошону азыр чечилсе, азыр ошо жер берилген, строительный работа жүрүп атат. Буйрса мына кечээ деле сүйлөшкөнбүз, подстанция жылына ана чейин ишке кирип калат деп үмүтүбүз бар. Жакшы, ушул программага даярданып жаткан маалда атайын бир жарандык союз бар экен да, реформа жана результат үчүн дегенчи. Ошол жарандык коом жай айларында Бишкектеги райондор боюнча изилдөө жүргүзүптүр да. Ошол кайсы райондун жашоочуларын кайсы көйгөй биринчи кезекте түшөлдүрөт дегенчи. Ошо Свердлов районун карасам, ошо жол коопсуздук маселеси аларда абдан түшөлтөт экен да. Ушул жана кечки маалда элдер жазган экен, кечки маалда биздин райондо басыш абдан эле кооптуу. Чоңдор, кичинекей балдар эмес, ошо чоң кишилер дагы жүрө албайбыз депчи, жарыктандыруу начар болчу, эмнеден келип чыгат? Жана кылмыштуулук боюнча статистиканы да карасак, башка райондорго караганда эмнегедир ушул Свердлов районунда көбүрөөк экен да. Бул статистиканы мен так айта албайт экенмин, анткени мен сизден угуп атам, бирок биз өзүбүздүн районубуз боюнча ички иштер органдарынын жетекчилиги бизде дайыма чогулуштарда бул көзөмөлдө өзүбүздүн координационный кеңешме бар. Аякта да катышып ошол кылмыштуулук боюнча маселелер коюлуп атат. Өткөндө шайлоо учурунда да бүт мына ойлойм мыйзам чегинде болуп аткан, бирок могу статистиканы мен айта албайт экенмин. Так. Бирок биз тарабынан жол коопсуздугу боюнча ошол эле мектептердин жол коопсуздугу боюнча, бул жарыктануу боюнча район боюнча мына Бишкек жарык тарабынан бүт иш аракеттер кылынып атат. Азыр 2,5 миңдей жарык эмелер орнотулмак. Азыр 1700дөн ашык орнотулду. Мен ойлойм бул маселени биз өзүнчө да бир карап, сиздин данныйларды алып биз өзүнчө да бир карап чыгабыз бул маселе. Буга көңүл буруп бир чараларды көрөбүз. Жакшы, WhatsApp номуруна суроолор келип калган экен, ошону окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Акимге төмөндөгүдөй суроолорду узатайын дедим эле. Авозов менен Чүй көчөсүндө мост бар, ошол качан кеңейтилет дейт. Себеби жол 3-4 жыл мурда оңдолгон. Ал эми көпүрө кеңейтилет деп ошол бойдон калып калган. Автотыгындар дайыма болуп турат. Рахмат дейт. Бул чынындап келгенде бул менин ошо июнь айынан аягынан баштап кызматка келгенде бул көйгөйдүн бири болгон. Ошо Учкун микрорайон жагында ошо Чүйдүн уландысына көчөнүн мосту бул жылдан жылга титула кирип, бул жылда каралып чыктык. Мына эмди жылга бул титула кирип, ошо мосту жаңыртуу жана ремонт жагынан каралып атат. Андан тышкары ошол эле жерде мына көйгөй мына Чүй көчөсүнүн ошо Учкун микрорайонунан конуштун ошол жака да жол салынмак. Ошо 2-3 жылдан бери ошол жерден жолдун асфальттын жоктугунан ошол жерде бир жаан чачым болгондо ошол жерге суу толуп көчөнүн баары базалбай калган жерлер бар эле. Аяктан ошонун көйгөй аябай бир жылдап чечилбептир. Ошону Кудай буйрса мына УКС капитальный строительство биздин ошонун тарабынан Кытай грантынан салынган жол эме Кытай тарабынан гранттын эсебинен ошол жерге азыр жолду баштадык. Жалпы бир 2 километрден ашык. Азыр мына башталышы ошо көйгөй башында суу толуп, эл баса албай, машина жүрө албай жеринде 350 метрлик баштап ушу жылга жетишип калайлы деп атабыз да. Анткени мына кышында жазга амал аябай ошо көйгөй болот. Ошол себептен параллельно ошол мосту да биз карап эметип атабыз. Жакшы, рахмат. Азыр бизге телефон чалуу келип калган экен. Түз эфирге кабыл койсок. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло, саламатсыз. Саламатчылык угуп жатабыз сизди. Мени угуп атасызбы, саламатсыз. Ооба, угуп атабыз. Мени угуп атасыз, саламатсыз. Саламатсызбы? Мен акимге суроом бар эле. Мени Осмонов болом. Мына Менделеев көчөсүндө, Мадинанын үстүндөгү Менделеев көчөсүндө Бораштын үйүндө турам да. Ошол Бораштын үйлөрдү былтыр жыйнап кетти эле. Кызыл китап оформить эткенге. Ошол вопрос боюнча эмне болуп атат болду экен? Ошону билейин дегем. Анан экинчи вопрос, Мадинанын үстүндөгү Менделеев көчөсүндө, Менделеевдин экинчи жагы, Сан-Ситинин жагында жол асфальт иртетебиз деген.
Мунун колонизациясын коюп кетти. Азыр асфальт иртетпей, до сих пор асфальт иртетпей жатат. Ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Анан кийин бул акимден келди болду экен. Тажер региондон келди, службадан келди. Ошол вопрос бар. Жакшы, рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сизге. Биринчи суроосуна барсак. Сурооңузга рахмат. Биринчиден ушу Менделеев көчөлөрү бул жана Кызыл китеп бул негизи көйгөйүм 99-жылга чейин көп үйлөрдүн документтери мыйзам боюнча менчиктеширилген, бирок кээ бирлер документтери тактоо жагынан жана кошумча бир керектүү документтер жок болуп калган себептен Кызыл китеп албай калышкан экен. Бул боюнча азыр мэрия тарабынан биздин мэр Айбек Жанышбеков Чүншалиевдин тарабынан азыр комиссия ошол генплан боюнча жакын арада эле каралып, азыр ошол жалпы ушул шаар ичиндеги ошол документтер туура эмес болуп калган, албай жаткан боюнча комиссия түзүлдү. Ошол боюнча биз райондордо ошол ичиндебиз. Буюрса бул маселени жакын арада чечип, мэрдин жардамы менен бул маселени каралып жатат да. Мен ойлойм, бул маселени биз кайта карап чыгып эметебиз. Анткени бул кээден жана жаңы мыйзамдар кабыл алынып атат азыр трансформация боюнча. Анан могу генплан боюнча шаардын ошол боюнча азыр комиссиянын чечимдери чыгат деп ойлоп атабыз. Буюрса бул маселени биз карап чыгабыз. Жакшы, жана ошол эле көчө боюнча ошол эле көчө боюнча бизде мына көчөнүн асфальт боюнча биздин Бишкек асфальт сервиске жыл сайын титулга берилет райондордун баары. Анан каражат жагынан кээ бир көчөлөр калып калат экен. Айтып кетсем, мына бул жылы Бишкек асфальт сервис тарабынан 7 көчө каралган. Ошонун баары азыр иш аракетиндебиз. Эми буюрса бул Менделеев көчөсүндө биз ушул ноябрь декабрда 7 көчө Кытай грантынын негизинде оңдолду эле. Кытай грант 10 көчө, ал 10 көчө 11 көчө. Бул көчөлөр боюнча биз экинчи фаза деп коет. Ал көчөлөр боюнча мына жалпы 11 көчөдөн 9 бүттү. Толугу менен бүтүп кирди. Бул Ферей көчөсү, Будённый, Огонбаева, Актелек, Дордо 2. Анан кийин Култегин Эни сайда калды. Ошо Эни сайда азыр ичинде маселе болуп атат. Бир тарабы күнчыгыш тарабы Аламитинге тиешелүү болуп атат. Чүй областына караштуу. Аякта да бир технический моменттер ушу демонтаж деп коебуз. Кээ бир жерлер чыгып кеткен да эмеден, границадан. Андан тышкары Гидростроительный көчөсү боюнча аягынан да мына жумуш жүрүп атат. Эркиндик көчөсү толугу менен бүткөн, Шабдан Батыры, Түгөлбай ата, Васильев көчөсү бүткөн да булардын баарычы. Жалпы узундугу бир 11 километрге жакын. Будан тышкары Бишкек асфальт сервиси боюнча бизде каралган 7 көчө, жана мен айтып кеткем, Арал көчөсү, Дачная, Керченский, Сечина, Васильева, Гражданская, Армейская. Бул көчөлөрдөн Гражданская, Армейская, Васильева и Арал көчөсү бүткөн. Калгандары жылдын аягына чейин Бишкек асфальт сервиси. Ушул Бишкек асфальт сервис мекемеси тарабынан оңдолгон жолдор боюнча дагы ошо социалдык тармактарда, ошол эле Масалык Маамат каражаттарында дагы жазылып жатат да, шаардыктардан нааразычылыктар түшүүдө деп, сапаты начар болуп жатат. Бир жылдан кийин эле ушул жаңы оңдолгон жолдордун начар болуп калып жатат депчи. Анан ошол сапатына сиздер дагы мындай текшерүүгө катышасыздарбы? Сапатына биз өкүлчүлүк катышат, бирок технадзор бүт каражат жагын бул ушу муниципальный предприятиялар өздөрү көзөмөлдөйт да. Бирок мындай айтып кеткен, акыркы 3 жылда көп эле мына биздин район боюнча көп жолдор оңдолуп, көбүнчө мына азыркы конуштарда ошол эле мына асфальт салаардын алдында мына канализациялар кылынып атат. Ошол эле мына Эни сай, мына азыркы күндө Бакай атада жаңы мына башталып атат. Көп социалдык объекттер салынып атат. Көп эле мына иштер аракеттебиз да. Бирок баягы айланып келип мына каражатка кичине такалып калып атат. Бюджеттин көбөйтүүсү боюнча азыркы мына жаңы
биздин мэр менен да азыр иш аракеттер болуп атат. Ошонун буюрса эмне жылга башка ушу кылына элек көчөлөрдү да киргизип ойлойбуз, ремонтторду да жүргүзөбүз да. Ушул эле көрөрман ошо сиз жөнүндө да сурады эле, кайсыл убакта келдиңиз Свердлов районун жетектеп деген сыяктуу суроо берди окшойт көрөрманыбыз. Июндун 17 мен жаңылбасам 16-17 числолорунда келгем. Ошондон бери мына кызматтабыз, аракеттебиз, көйгөй көп, район чоң. Негизи мына конуштарда көбүрөөк маселе бар. Ошол эле жолдор, ошол эле асфальт, ошол эле бала бакчаны, мектептин жетишсиздиги. Азыр мына социалдык объекттерди куруп атабыз. Азыр 10 объект курулуп атат бул жылда. Ошо жаңы мына кошумча имараттар, ошо мына 5-чи школду, мына 12-чи садик, 12-чи школго мына кошумча эмелер, объекттер кошулуп салынды. Конуштарда мына келечекте садик Дордойдо, Ак Батырда мына школ маселеси мына салыныш керек эле, айкада кошумча имарат салынып атат, мына жаңы башталды. Айтып кетчү, көп конуштарда мына сала турган жерлер жок да, көп эле мына жеке үйлөр салынып калган. Бир конуштарда ошо Ак Батырда бир Газпром мурунку линиясы бар. Азыр алардын планы боюнча Газпромдун параллельно да жаңы эмелер, линиялар салынып атыр, Газпромдун түтүкчөлөрү. Ошол жерде кийинирээк 2022-2025 жылдарга чейин бошолсо, ошол жерде да бир чоң жер бошоп калат. Буюрса ошол жерге да мектеп, садик сала турган мүмкүнчүлүктөр болот да. Анткени чындап келгенде Бишкек ичинде мына жерлер жаңы садик салганга толугу менен жок да, кичинекей эмелер бар, ошол үчүн кошумча имараттар салынып 200 планы жок салынып калган. Анан ошондой көйгөйлөр бар да. Бирок бул боюнча пландар бар. Ар бир конуштарда керектүү объекттер боюнча план иштерди түзүп атабыз. Эмне жылга да титулдарга киргизип, мэрия тарабынан жардам менен салганга. Жакшы, дагы бир суроо келген экен, ошону окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт Бактияр Табалдиевич. Жылмассив учкуну боюнча канализация дагы деле бүтпөй жатат. Проект оор болгон үчүн жол, асфальт, канализация үчүн 3 жылдан бери жылып жатат дейт. Болбосо канализация жазында жолду баштай бербейсизби? Учкун эли сизге канча жолу барды, кайрылды дейт. 2022 жылы жол жабылат экен, ошондо жол жок калабызбы дейт. Башында айтып кеттим, ошо учкун действительно ошол жерде жол маселеси жылдан бери айтып кеткендей мына суроо ачпай. Аякта китайский грант менен 2200 метрлик асфальт салынмак, бирок аякта бир көйгөй бар, бул канализация боюнча. Микрорайон учкун менен анакы жеке үйлөрдөн нары ошол жакта канализациянын проекти, бул ошол жерде тургундар өзүнүн инициативасы менен проект кылышкан. Ошол проектти күтүп убакыт бир аз ошого да узап калган. Бирок ой баары тура да канализация өзүнүн эмелерин оңдоого, жашоо турмушту керектүү нерсе. Анан бирок ошону грантты мына биз 350 метр жана айтып кеттим го, ошону бер жагына канализация керек жок экен. Жок деген ошол жерин баштап турайлык. Ошо гранттын акчасын колдонуп, ошо 350 метр мына уже кече бүгүн уже башталды, мына асфальтирование башталат буюрса. Калган ар жагы боюнча ал жерде маселе болуп атат, ошо канализациянын проекти эле да кармап атат да. Анткени асфальт салып койсо, эмди жылы канализация деп өзүнчө топ бар аякта да. Канализация салыш керек, анан кийин асфальт ала депчи. Дагы бир топ бар, бизге канализация керек жок, бизге асфальт салып бер деп. Анан ошол жерден баягы мен өзүм инициатива менен УКСтун өкүлдөрү менен ошо Кытай компаниясы менен сүйлөшүп бир нече жолу жолуктук. Ошондо жок дегенде ошо башталып 350 метрин баштап койсок, ошол жери действительно жана суу толуп, аябай машина өтө албай, киши баса албай ала турган жер болчу да, жылдап. Аяка жана водонасосный машиналерди алып барып тазалашчы да. Эми буюрса бул азыр мына проект эле калды. Кече мурда өнүдө мына 3-4 күндөн бери бул боюнча жыйын өтүп, ушу элдин өкүлдөрү да келип атат, инициативный группа бар аякта. Алар да келип бир мэрияга чейин барып, биздин өзүбүздүн райондун ичинде дагы
комиссия түзүлгөн бул боюнча. Азыр проектти да кайта карап чыгып атабыз, анткени аякта маселе насосный станция деген, ал жок, бул маселе чечилбейт. Жакшы. Анда эмесе бизде кыска жарнамалык тынуунун маалы келип калган экен, биз маегибизди жарнамадан улантсак. Бешинчи каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Бактияр Карамшаков мырза отурат. Жаңы катарыбызга кошулган көрөрмандарыбызга эскерте кетелик. Студияда байланыш номерларыбыз адаттагыдай иштеп жатат. 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 1020. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде акимге узатканга даярбыз. Ошол WhatsApp номеруна келген суроодон баштасак, Бактияр мырза, расмий тілде келген екен, оқып беріп қойсам. Здравствуйте. Уже 2 года как разворотили улицу Усимбаева от Московской до Токтогула. И до сих пор ничего не делают. Фонари выкопали, не горят. Жилому дому 44 сломали забор, сказав, что восстановят. Ходить невозможно, темно, перекопано тротуары. Тротуаров нет, то есть ребенка в школу вести невозможно. Рядом школа номер 5. Расмий тілде жок беріп Конечно, это проблема, вот внутридворовые улицы, внутридворовые. Бактияр мырза, мен абдан кечирим сурайм. Бизге азыр түз эфирге телефон чалып келип калган экен. Ошол көрөрманды кабыл алып коюп, андай 2 суроого бирге жооп алсак истене. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, угуп жатабыз сизди. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык, угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Угуп жатабыз. Учкун жыл массивинин атынан, жашоочулардын атынан суроолорум бар эле. Учкун жыл массиви түптөлгөнүнө 20 жылдай болуп калды. Азыр өзүңүздөр деле билгендей, бул жерде же бала бакча жок, жолдордун бардыгы баткак, канализация жок. Бизден кийинки түптөлгөн жыл массивтердин көбү сонун болуп жазалды. Биз болсо каралбай дагы деле калып келатабыз да. Канча жолу кайрылдык, кат менен да кайрылдык, квартальныйга кайрылдык. Ушул жагына көбүрөөк көңүл буруп жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Балдардын буттары баткак болуп, мектептен келатканда ооруп атышат. Буттардын баары суу өзү септеп, акча чогултуп жолду жасап алдык эле, газды киргизишти да кайра баткак кылып ошо боюнча таштап кетишти. Ооба, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Саламатсызбы? Бул боюнча мен буга чейин да жооп бергем. Бул действительно учкун жакта маселе абдан келгенден бери эле мындай көйгөй болуп келатат. Аякта мына жол канализация боюнча мен айтып кетпедим. Кытай грантынын 2 фазасы боюнча мына салынбак. Ошол жакта азыр башталып атат. 2 километрден ашык асфальт жолу
акчасы бар, азыр мына башталды. Мен айтып кетип атам, аякта мен келгенден бери 3 топ бар экен. Бул маселе, бул канализация болуп калып атты. Ошол 3 топтогунда иштин алдына жылышына тоскоол болуп жаткан жокпу? Бул мындай болуп атты, баягы канализация керек деп топ эметип атат. Бирок канализацияны кылыш үчүн проект бар. Проектти баягы инициативный группа өздөрү заказ кылып кылышкан. Аякта бир технический моменттер бар болуп калды. Баягы там, допустим, проект боюнча 9 метрге чейин ылдыйлык касыш керек болуп калган. Аяктан газопроводда пайда болгон, газопроводдун да трубалары бар. Аларды да мындай техникалык жагынан, нормалар жагынан туура коюп, бул проекттердин бир өзгөчө эмелери болуп калды, кыйынчылыктары. Анан ошол себептен башка топ бар, канализация кереги жок, бизге жолду салып бергиле деп. Анан кийин жана баткак деп айтып атышпайбы, чынында эле ошол жерде жанагындай күзгө мал, жазга мал, жаан чачым болуп, суу аябай чоң көл эле болуп калат экен да. Видео менен ошонун баарын биз жана Кытай компаниясынын өкүлдөрүнө көрсөтүп, барып, ошолорду мындай бир рет, 2-3 жол жолугуп суранып, жок дегенде ошону мына жанагы көп кабаттуу үйлөрүн алдым. Канализация аяка кереги жок деп, анткени кошула турган жер нарыраак. Ошол жерден 350 метрден жок дегенде баштап, ошол жерден мындай четинен болсо кыла берели деп, ошо талаптанып коюп атып, суранып атып, мына мэриянын жардамы менен ошону кылып баштадык. Мына Кудай буйрса бер жагынан ошо маселе чечилип атат. Нар жагынан азыр ошол проект чын эле жакын 2-3 күн мурун эле кече күнү деле мына чогулуп топ келген. Аяк боюнча азыр мына проектти кайта жеңил жагын карап, ошо канализацияны да керек деп атышат да. Анткени ошо канализация маселесин чечиш керек болуп атат. Ошо боюнча жаңы проект же жаңыча карап, же жанагы насосный станция маселеси болуп атат. Аны берирээк коебузбу, же көчөнүн аягына коебузбу? Ошону азыр архитектура жана атайын проектировщиктерге берилди. Ал маселе чечебиз буйрсачы. Ошол эле болуп атат. Жана бала бакча жок деп дагы нааразычылык. Ошо бала бакча боюнча биз иш аракет жүргүзүп атабыз. Азыр айтпайкмы, жер ушу именно школа, бала бакча сала турган жерлер бүт аябай эме да, баягы кээ бир жерлерде мыйзамсыз базылып калган жана охранный зонага кирип кеткен. Ошол маселесин каралып атат, аяк жактан да карайбыз ушу бала бакча боюнча. Жакшы, жана буга чейин көрөрманыбыздын суроосун калып кетти эле. Орусча Усимбаева көчөсүнөн улица Усимбаева от Московской до Топтугада. Освещение, по поводу освещения, вот запланированы более 2500 светоосвещения, ну где-то 1700 уже сделали. Ну до конца года по всем вот запланированным участкам мы рассмотрим и постараемся сделать. Я это у себя отмечу тоже. Да, фонари выкопали, не горят, да, жилому дому значит, 44 да, сейчас сломали идет забор. работа, просто несколько групп работают, но не успевают они там, тут по всем участкам по району. Я это проконтролирую. А по тротуарам действительно у нас это вопрос очень больной. Ну, где вот новые дороги строятся, мы там и тротуары, и ирригационные сети предусмотрены по проекту, там вот там делается. Но вот уже много лет у нас некоторые улицы действительно там требуют ирригационная сеть, вот, мы должны сделать. Вот у нас, допустим, вот эта проблема очень большая, вот по Советской вниз, когда вот недавно тоже дожди были, все дождевые воды вниз по Советской, ну, по Абдрахману идут, и там ирригационная сеть заканчивается, и эта вода идет прямо в частные дома, во двор. И в данный момент вот мы сейчас из бюджета запросили вот из экономии, и около 2 миллионов сейчас мы предусматриваем и хотим эту ирригационную сеть по Абдрахману до Бычка сделать, где-то 900 метров, около километра. Вот мы хотим эту проблему решить. Это вот на днях скоро тендер будет, проект сделаем, и вот эту проблему я хочу. Это центральная улица, где вот прямо вот на частный сектор, прям вода, ирригация заканчивается, и прям во двор частный сектор уходит. И это постоянно по Фейсбуку, по социальным сетям показывается. Мы хотим это вот потихоньку вот эти ирригационные сети решить. Жакшы, рахмат. Анан быйыл ушул жалгыз эле Свердлов району эмес, Борбор калаанын бардык аймактары боюнча транспорт көйгөйү абдан мындай курч болбодубу? Сиздерге дагы ушу Свердлов районунда жаңгонуштар көп экенин билебиз. Анан ушу жашоочулар транспорттун жетишсиздигине көп кайрылгандар болуп жатабы? Жана мэрия айтты эле, жанагындай автобустардын каттамдары да кайра каралат депчи, ошол боюнча да токтоло кетсеңиз.
туура бул боюнча дагы кайрылуулар болуп аткан. Өткөндө жолугушууларда дагы мына эл менен жолугушуу маселе көтөрүлгөн. Ошо мына Красный строитель жактан аяка мына сразу маселе чечилди. Мына жаңы автобустар, мына маршруттар уже жүрүп катталды. Мына жаңы автобустар келип атпайбы, мына мэрия тарабынан бул жагынан жакшы иш болуп атат. Буюрса биз жетишпеген жакты азыр тыкыз УГТде биздин транспортный предприятие менен шаар мэриянын чогуу иш чараларды көрүп атабыз. Ошо жок жерлерге кошумча кылып маршруттар түзүп комиссияга берип атабыз. Азыр элдин бул маселе четинен чечилип атат уже бизде. 2 маршрут биз бизге кошуп бердик азыр. Жакшы, сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, ошол Свердлов районунун жетекчилигинде ушул июнь айынан баштап келдим депчи. Ошол убакыттан бери мындай ар бир адам бир кесипке киришкенде өзүнө приоритеттүү бир багыттарды аныктайт эмеспи? Анан сиз ошо биринчи кезекте эмнелерге токтолдуңуз, эмнелерге көңүл бурдуңуз? Биринчиден мен азыркы жума сайын, күн сайын эле кишилер келет. Көйгөй чындап келгенде мына биздин жеке мына частный секторда үйлөрдүн көп документтери жок да. Көп эле келет. Ушул документтерди бизде район боюнча 3079 инвентаризация болуп туруп, 3079 документтери жок мына үйлөр бар да. Ошо жаңы конуштар шаар ичинде деле бул маселе аябай көп экен. Айтып атабыз, мына азыркы учурда мына мыйзамдар кабыл алынды, трансформация боюнча. Анан азыр Бишкек шаар ичи мэрдин буйругу боюнча комиссиялар түзүлүп, ошол маселени азыр караш керек экен. Бул аябай көйгөй болуп атат. Бизде да райондо бул эң биринчилердин бири. Анан бул көп кишилер үй турак жайын сурашат да. Мына жеке мына салып берсе, мына жетимдер, көп балалуу үй бүлөлөр, инвалидтер келишет. Ошо ойлойм, ошо жагынан биз азыр мэрия менен чогуу бир жерлерди караштырып, кабаттуу үйлөрдү салдырып, ушу керек мына үйлөрү жок, мына чындап келгенде мына эчте калып калган кишилер көп экен да. Мына көрүп сүйлөшүп, кабыл алганда жүрөгүң өрүт да бул маселе боюнча. Ошону бир караштырган бир ойлор бар да. Жакшы, рахмат. Дагы бир телефон чалып келген экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Угуп жатабыз. Менин суроом бар эле. Ооба, угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Биз Дордой жаңы конушунун тургундарыбыз. Бизге газ качан кирет? Эгерде газ кирсе, электроэнергияга экран болот эле, ынтыктай смог болбойт эле. Ошол суроом менин. Жакшы, чоң рахмат сурооңузга. Саламатсызбы? Бул Газпром тарабынан кылып аткан иш-чаралар бизде азыр ушу Очкунга кирген, Керамическийге, Кайындыга келген 3 конушка. Дордой башка конуштар боюнча администрация тарабынан Газпромго бүт канча сан, канча көчөлөр, бүт схемалар менен тапшырылып берилиптир. Мен бул боюнча көтөргөн маселе. Ошо эле ушу Дордой, Келечек, Дордой эки жагынан биз ушу Газпром менен жакын арада да жолугушуу болот. Анан келаткан 2002-жылда кандай пландар бар? Биз да ошо корректировка кылып, алар менен жолугуу пландаштырып атабыз мына жакын арада. Туура айтылып атат, бул газ өтсө жеңилдик болот депчи. Албетте, электроэнергиясынын тарифтери да кайра каралды. Ошол үчүн эле бул баягы кыш мезгилиндеги эмеде кыйынчылыктар болуп атат ошо электроэнергия жагынан. Ошо айтып кеткендей, жана азыр подстанция салынса, аябай бир жакшы нерсе болуп атат да. Северлектр ошо эмесе, ошо электроэнергия жагынан да жеңилдик болот эле. Ал ушу көрөрманыбыз айткан Дордой жаңы конуш ошол Газпромдун планында барбы? Бар, ошонун баары биз берилген. Ошонун баарын биз жакын арада жолугушуда көтөрүп, кандай алар поэтапный кылышат да, ылдыйкы зонадамы же кандай болот, ошонун баарын биз тактап чыгып, Дордой эменин конушун да биз карап чыгабыз. Жакшы, ушул сентябрь айынын аягында шаардын мэрі Айбек Жумушалиев ушул көчмө жыйын менен Свердлов районуна келген билебиз. Анан ошол район боюнча кыдырып жүрүп, мэрибиз эл кандай кабыл алып жатат? Жана мындай көчмө жыйындар ушундай туруктуу түрдө кийинкиде да болобу? Негизи ушундай бул керек нерсе. Чындап келгенде анткени жер-жерге өзүбүз дагы катышып атабыз. Мэрдин баш болуп Айбек Жумушалиев менен чындап келгенде бул көбүрөөк эметиш керек. Анткени көп кишилер жетпей калышат, өздөрүнүн убактысы болбой калат. Аякта көрсөтүлгөн маселелер коюлган мэрдин көзөмөлүндө
бизге да мына талаптар коюлган ошо жолугушуулардан биз максималдуу түрдө бат чечкенге аракет кылып атабыз. Бул негизи керек да. Анткени көп жерден бизге жетпей калышат. Жергиликтүү мындай МТУ деп коебуз, бизде 5 МТУ бар. Ошолордун аякта да мындай коюлган маселелер толук чечилбей калат экен кээ бир жерлерден. Ошол себептен бизге кайта өзүбүздүн администрацияга келип, бизге келип же мэрияга, приёмга барышат да. Ошол үчүн биз могундай жолугушууларды көбүрөөк кылып, ошол жерден эле чечкенге кыска мөөнөттө чечкенге аракет кылып атабыз. Жакшы, рахмат. Дагы бир көрөрманыбыз WhatsApp аркылуу кайрылган экен, ошону окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Орозбекова менен Тоголук Молдо көчөсүнүн ортосундагы жибек жолу Сверлов районуна тиешелүү. 1997 жылдан бери жашаймын. Бир дагы жолу тротуарды оңдогонун көрбөдүм. Азыр кары киши эмес, жаштар бара албайт. Эним өзүңүз келип көрсөңүз болот эле. Сураныч, биздин көйгөйдү жеринде көрүп түшүнөт элеңиз деген кайрылуу менен кайрылган экен. Мен буга чейин айтып кеткен ушу тротуар кылынып аткан, кыла турган маселенин баары биз титулга кирилет экен. Ошол себептен бул чынындап келгенде бул жылы тротуарларды мына жаңы салынган көчөлөр менен жана чогуу кылынып атышат да. Берден чан буга чейин, мага чейин да бир максат коюлуптур, частично кылбай бир көчөлөрдү аны бир башынан аягына чейин кылганга бир каражат бир эле көргөнгө депчи. Мен ойлойм ушу жаңы келип аткан 2002 жылга титулдарга биз бүт карап чыгабыз муну. Бир инвентаризация кылып, кайсы центральный көчөлөргө жана көп кабаттуу үйлөрдүн арасында ошол эле жанагы освещение боюнча биз мунун баарын планга киргизем деп өзүмдүн оюм бар. Анткени өзүм да мына 3-4 айга кетти. Жетишкенге кичине убакыт эме болуп атат, бирок мен ушул тротуарды келгенде эле айтып атасыз, действительно көп жерлерде каражаттын жетишпегенинен болуп калат. Анткени муну башка управлениялар кылат, ошол эле мэрияга биздин структурный подразделение деп коебуз, ушул жактарга тиешелүү болуп калып атат. Анан азыркы күндө райондорду күчтөнтүп, бизге азыр делегирование кылып, бизге полномочияларында биздин Айбек Жанышбекович тарабынан жаңы эмеси саясаты болуп атат. Ар бир акимчиликти күчтөндүрүп, ошо жер маселеси, ошо тазалык, жашылдандыруу боюнча бүт ушул акимдер өз башы менен жооп берсин деп жакын өткөндө деле мына эртең үсүндө ошо чогулуштар болот ушул маселе боюнча. Ошол эле биздин жергиликтүү депутаттардын, шаардык депутаттардын да ушундай бир эмелери бар да, позициясы. Бул жакын арада билинет го. Ошо биз ошондо мүмкүнчүлүк көп болуп, өзүбүз чечип, өзүбүз мондай жанагы пландарды кылып, ошо тротуар, жол, освещение, жана жашылдандыруу боюнча ошо көп маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүк жаралат деп ойлойм да. Жана бир көрөрманыбыз кайрылган эле, ошол суроону башка да көрөрманыбыз узаттыр, анда окуп берип койсом, кыргыз тилинде келген экен. Усимбаев көчөсү дейт, Москва жана Токтогул көчөсүнүн ортосу 2 жылдан бери талкаланып, эски асфальт алынып, чырак карагайлар алынып, кеч маалда капкараңгы жөө басып өткөнгө өтө ыңгайсыз. Жол ошол бойдон талкаланып жатат дейт. Ошол маселе боюнча мен ошондо суроо эмнеге ошол жерде мындай жакшы эле жолду эмне үчүн казып ошол бойдон кайра оңдолбой калды деген суроону узатып жатат да көрөрман. Бул маселелерди мен дагы карап чыгайын. Көп өзүбүздө мына көчөлөр боюнча азыр инвентаризациялап ар бир жол боюнча титулга кирди беле, өткөн жылдары кандай, эмне себептен бул калып калып атат. Ремонттун жумуштары башталып, бир жерде жол салынып, бир жерде чындап келгенде мурун салынган жолдордун жанында проект боюнча эме болуш керек, тротуар болуш керек, жанында пешеходныйдыр, ал да салынбай калган жерлер бар да. Мунун баары жанагы незаконный объекттер туруп, жолдун ошо тротуар салынып аткан жерден алдына туруп калып, дальше салынбай калган учурлар бар экен да. Мен бул жагын да карап чыгайын да, өзүбүз чыгып маселе боюнча. Жакшы, дагы бир суроону окуп берсем, абдан актуалдуу мындай кайрылуу экен. Саламатсыздарбы дейт. Менин суроом, частный сектордо күнүгө мончо жаккандар ар кандай калдыктарды жагышат. Ошолорду эмне карашпайт, кайда кайрылсак болот бул суроо боюнча дейт. Чын эле ошо Сверлов районунда мындай жеке адамдар көп эмеспи? Анан ошо сиздердин район боюнча өтө мындай бир көйгөйлүү маселе болуш керек э? Бул боюнча биздин атайын экология тарабынан өзүбүздүн МТУнун өкүлдөрү бул боюнча иш аракет жүрүшкөн. Конуштарга материалдын действительно ошо материалдар
синтетический эмелерди жакканда действительно ошондой экология зыяндык эме иш жүрүп атат. Бул боюнча мына 17 ОЗУПка тиешелүү 17 жолу мына встреча болгон, ошо конуштарга барып өкүлдөр менен анан кээ бир жерден штраф салууга туура келет экен, жана колдонуп же бир туура эмес жерден ушундай иш аракет кылып атканда бул боюнча иш аракетти жүргүзүп атабыз. Ошондо жарандарыбыз ушундай учурларга күбө болсо кайда кайрылышса болот? Бизге ошо районго же МТУга чалса, биздин өкүлдөр барып ошо экология эмеси менен чыгып карап көрүшөт да, бул боюнча Жакшы. көрүшөт. Жакшы, рахмат. Анда эмесе тилге каршы Бактияр мырза, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип чыгып калды. Ушу биздин студияга келип кызыктуу маек көрүп бериңизге ыраазычылык билдиребиз. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Бактияр Карымшаков мырза болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Программабыздын кийинки чыгарылышына чейин саламатта калыңыздар.